Саламатсыздарбы, биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды оңуздарым. Саймайти боюнча депутаттык комиссиянын иш мөөнөтү узартылды. Кытай жарана эркен Саймайтиге байланыштуу жагдайларды иликтөө жана маалыматтарды текшерүү максатында Жогорку Кеңеште түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссиянын иш мөөнөтү узартылды. Мындай чечим парламенттин 20-февралдагы жалпы жыйынында кабыл алынды. Буга жаңы жагдайлар пайда болгону себеп экени айтылды. Комиссиянын иши 21-мартка чейин узартылды. Комиссиянын мүчөсү депутат Алмазбек Эргешов Азаттыкка билдиргендей, Туркиядан маалымат келе элек. Жаңы жагдай дегенибиз биз жетишпей жатабыз. Саймайтин өлүмүнө байланыштуу кылмыш иши боюнча, кыргыз жарандар боюнча Туркиядан эч кандай кабар келген жок. Ошондуктан узарттык, деди ал. 2019-жылы Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп маалымат агенттиги жарыялаган Кыргызстандан көмүскө чыгарылган миллиондогон доллар тууралуу иликтөөлөрдө Саймайти бир канча билдирүү жасаган. Ошол жылы ноябрда өзү Стамбулда атып өлтүрүлгөн. Иликтөөлөрдө көмүскө акча агымдарына мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун тиешеси бар экени айтылган. Ал өзү иликтөөдө сөз болгон 700 миллион долларга эч кандай тиешеси жок экенин, мунун баары жалган жала деп эсептей турганын билдирген. 11-февралда депутаттык комиссиянын кийинки жыйынына Жогорку Кеңештин депутаттары Искендер Матраимов менен Алтынбек Сулайманов чакырылары айтылган. Майрам Акаева менен Бермет Акаева Кыргызстанга келди. Кыргыз Республикасынын чек ара кызматынын билдирүүсүнө карабастан, Туз Кежи басылмасы Кыргызстандын туңгуч президентинин жубайы Майрам Акаева өлкөгө учуп келгени тууралуу редакциянын так маалымат бар экенин жазып чыкты. Алардын маалыматы боюнча биринчи президенттин кызы Бермет Акаева дагы келген. Ошондой эле туңгуч президенттин үй бүлө мүчөлөрү үй бүлөлүк иш-чарага келишкени маалым. Чек ара кызматы Майрам Акаева Кыргызстанга келди деген маалыматты шашылып жокко чыгарганына редакция таң калуу менен карап жатканын жазды. Майрам Дүйшеевне карата эч кандай күнөөлөр коюлган эмес. Ага кылмыш иши да козголгон эмес. Ал кызы Бермет Акаевадай эле Кыргызстанга учуп келип, учуп кете берсе болот. Кызы Бишкекке байма-бай келип турат, деп айтылат басылманын маалыматында. Мындан тышкары башка ушул сыяктуу учурларда чек ара кызматы бул же тиги адам чек арадан өттү беле деген суроого салттуу түрдө жалпы маалыматтык каражаттарга мындай маалымат берилбейт деп жооп берет. А эмне үчүн Майрам Акаеванын Бишкекке келишинен коркушту? Ал кимге же эмнеге тоскоол боло алат, дейт басылма. Белгилей кетсек, 12-февралда туңгуч президенттин жубайы Майрам Акаева Кыргызстанга келди деген маалымат тараган. Чек ара кызматы бул маалыматты четке каккан. Эске сала кетсек, февраль айынын башында Акаевдин үй бүлөсү жоготууларга учураган. Биринчи Аскар Акаевдин агасынын баласы жана өзүнүн баласы Айдар Акаев көз жумган. Агасынын баласы Кеминде, ал эми өзүнүн баласы Москвада жерге берилген. Ички иштер министрлиги Матраимовдорго каршы арыз боюнча: эч кимдин макамына, байланышына карабайбыз. Ош шаарындагы жана облустагы кылмыштуу окуяларга кимдин катышы болбосун баарынын жоопкерчилиги мыйзам чегинде каралат. Бул тууралуу Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев ал айдын арпа тектир айылына барып, президентке кайрылган жашоочулар менен жолукканды айтты. Ош облустук милициясынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаевдин айтымында, министр кылмышка тиешеси барлар жоопкерчилик тарта турганын билдирди. Министр бардыгы мыйзам чегинде карала тургандыгын айтты. Ошону менен катар министр Ахманберди уулу Төлөгөн жана анын шериги Эмилбек Кимсанов кылмышка шектүү экенин, экөөнө тең издөө жарыяланганын, алар качып жүрүшкөнүн айтты. Жунушалиев тергөө акыйкат жүрөрүн белгилеп, эч кимдин эч кандай статусуна, байланыштарына, туугандык мамилелерине карабайбыз деп кошумчалады. Ош шаардык спорт комитетинин башчысы Кылыч Саркарбаев 17-февралда өз арызына ылайык жумуштан убактылуу четтетилди. Буга милициянын мурдагы кызматкери Мушкер Төлөгөн Рахманберди уулунун 14-февралда президентке Сооронбай Жээнбековго Ошто түштүк жергесинде Матраимовдордун үй бүлөсүнөн, Матраимовдордун кланынан коркуп жашап калдык деп кайрылганы себеп болду. Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов алардын үй бүлөсүнө каршы криминалды колдонуу аракети болуп жатат деп эсептеп, ал кайрылууларды каралоо катары баалаган. Мушкер Төлөгөн Рахманберди уулу менен мурдагы бажы кызматкери Эмилбек Кимсановдун өлкөдөн чыгып кеткени кабарланды. Шайлоо 2020. Жээнбеков тынчтыкты буза тургандар өз баасын алаарын эскертти.
Президент Сооронбай Жээнбеков шайлоо учурунда өлкөдө тынчтыкты бузууга аракет кылгандарга карата мыйзамдуу чара көрүлөрүн эскертти. 20-февралда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында сүйлөп жатып, мамлекет башчысы шайлоону өлкөдөгү тынчтыкка кедерги тийгизбей, инвестициялык климатка залал келтирбей өткөрүүгө аракет көрүүлөрүн айтты. Жээнбековдун пикиринде коомдун ачыктыгынан пайдаланып, жеке кызыкчылыгын жалпы элге таңуулгасы келгендер бар. Тигил же бул маселени кысым көрсөтүп, ультиматум жолу менен чечүүгө аракет кылгандар да бар. Дагы бир жолу баса белгилеп айтып коеюн, бардык маселе укуктук негизинде чечилет. Тынчтыкты бузууга батынгандардын аракети мыйзам алкагында сөзсүз өз баасын алат, деди ал. Быйыл октябрда Жогорку Кеңештин кезектеги чакырылышы шайланат. Ага чейин 12-апрелде 5 шаарда жана бир нече айылда жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо болот. Атамбаевдин бөгөт чарасы өзгөрүүсүз калды. Бишкек шаардык соту райондук соттун мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бөгөт чарасын узартуу тууралуу чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна адвокат Замир Жошев билдирди. Анын айтымында Атамбаев табакта кармоо тууралуу чечим мыйзамсыз экени тууралуу арыз шаардык сотко 2 апта мурда жиберилген. Жазык процессуалдык кодекстин 474-беренесинде өт ишмердүүлүгүн токтоткон президенти тергөө абагына отургузмак түгүл, аны жада калса кармоого болбойт деп жазылып турат. Бул норманы жокко чыгара турган башка эч кандай мыйзам жок. Мен ушул жүйөнү келтирдим, деди ал. Жактоочунун айтымында бүгүнкү сот отурумуна катышкан прокурор Атамбаевди кармоо алдында экс-президенттин макамы жөнүндөгү мыйзам өзгөртүлүп, ал тийиштүү шарт түзүлгөндөн кийин кармалганын билдирди. Бирок мен анын жүйөсүн негизсиз деп эсептейм, деди Жошев. Сот райондук соттун чечими мыйзамдуу болгон деп тапты. Быйыл январда 1-май райондук соту Атамбаевдин бөгөт чарасын карап, анын камактагы мөөнөтүн 2 айга 15-мартка чейин узарткан. Атамбаев Кремтөбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулганына байланыштуу жана бир катар башка беренелер менен айыпталууда. 2019-жылдын 8-августунда кармалган мурдагы президент УКМКнын тергөө абагында камакта отурат. Жээнбеков: бардык партияларга бирдей мамиле кылам. Президент Сооронбай Жээнбеков парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирген бардык партияларга карата бирдей мамиледе болоорун айтты. 20-февралда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында сүйлөп жатып, мамлекет башчысы бир партияга эмес, жалпы элге кызмат кылыш үчүн шайланып келгенин белгиледи. Мен бардык партияларга карата бирдей мамиледе болом. Жалпы элге кызмат кылуудамын. Шайлоодо жеңип келген партиялардын кимиси болбосун, мамлекеттин кызыкчылыгында чогуу иштегенге даярмын. Кыргызстанда 250дөн ашык саясий партия юстиция министрлигинин каттоосунан өткөн. Парламенттик шайлоо быйыл октябрь айында өтүшү керек. Ага чейин 12-апрелде 5 шаарда жана бир нече айылда жергиликтүү кеңешке шайлоо өтөт. Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жакында бийликти өз партиясын ачык жарыялоого чакырган. Жогорку Кеңештеги айрым депутаттар Биримдик партиясы менен шайлоого бараары кабарланды. Ал бийликтин партиясы катары сыпатталып жатат, бирок өзүлөрү азырынча тизме түзүлө эле экенин айтышууда. Ата Мекен курч кырдаалдан чыга алар бекен. 2 жыл 7 ай камакта жатып, эркиндикке чыккан Өмүрбек Текебаевдин бүгүнкү абалы айттагыдай дегенден алыспыз. Санаасын санга бөлгөн таасирдүү маселелер анын мээсин мыжыгып жаткан кези. Ушул ирет болчу парламенттик шайлоодон кантип болжолу чыксам болот деген талуулуу суроонун жообун табууга чебелектеп жаткан убагы экени өзү деле танбайт. Эгерде бул жолу анын партиясы аз добуш алып, мандаттан курулжалак калса, Өмүкенин карьерасындагы эң чоң утулуу болуп калаарын түшүнүп турат. Ошондуктан бир талаш убакыт болсо да кармап калуунун амалында уйкудан калып, терең ойго чөмүлүүдө. Ансыз деле саясаттын тепкисинде калып кала жаздаганын кантип эсинен чыгарсын. Ооба, саясаттын түркүн көмүскөн жагдайлары бар. Кээде жакын санаалаш, партиялаш болуп жүргөндөрдү кол үзүүгө туура келет. Буга мисал Алмайбек Шыкмаматов менен болгон пикир келишпестиги. Ошонун айынан мандатын таштап, партиядан чыгып, таптакыр башка тарапты көздөй кеткен Шыкмаматовдун жоругу Текебаевди ойго салбай койбоду. Кантсе да бир канатына доо кеткенде болду сыягы. Ал эми саясаттын казанында кайнамак түгүл, аны кантип боркулдата кайнатуунун амалын билбеген Айсулуу Мамашеванын фракцияда лидер болуп калганына көпчүлүгү таң калган маалым. Бул эми айла жоктон чыгарылган чечим экени талашсыз. Демек, ишеничтүү үзөңгөлөштөрү жокко эсе болуп турганы айныксыз. Ошентсе да кайсыл чүкөнү сакка кылууга жарай турганына баам салуу менен маселени жайгарууга учурда Өмүрбек мырза баш оорутууда. Арине качыктуу кишилерди өзүнө тартууга, тымызын салам дубайларды жиберүүгө, лып эттире кызарган нерсени баса калууга, кыталарды чогултууга камкордук көрүп жатканын акылы бар киши байкап турат. Каныбек Иманалиев, Сайдулла Нышанов,
Абдимуктар Маматовдор кайрадан үйүргө кирбеси азырынча бөдөмдүк. Наталья Никитенкодай болууга калгандарын дарамети жетишсиз. Анан калса мурдагы командасындагы күчтүү адамдардын көбүн күм жам кылып салганда чоң эле шемдик болуп дегенге жатат. Эмнеси болсо да ата мекендин учурдагы абалы мактанаарлык эмес. Өз алдынча шайлоого чыга алабы деген суроонун жообун берүү мүмкүн эмес. Албетте тигинтебиз мынтебиз деп күпүлдөй бергени менен натыйжа кандай болоорун тандап алган багытын кези келгенде байкайбыз дечи. Текебаевдин стратегиялык тактикасы бул ирет иштеп кетерине анчалык ишеним жок.